Нарын район Аккы айылындагы Нур Байгазак бала бакчасынын имараты авариялык абалда болгон менен анда эмгектенген жамааттын аракети күч. Маселен бакчада тарбиячы болуу эмгектенген Алмаз кызы Миргүл чукуларада балдарды кабыл алууга карата кызуу даярдык көрүүдө. Буюрса биз 15 февралдан баштап иштеп баштаган атабыз. Ошого жараша балдарга бардык даярдык иштерин көрүп жатабыз. Окуу куралдарын даярдап атабыз, китептерин даярдап, портфолио даярдап берип атабыз балдарга. Азыркы пандемияга байланыштуу биз тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Хлор менен тазалап, бүт уборка кылып атабыз. Мына ушу бакчанын имараты өткөн кылымдын 70-жылдары айылдык мектеп катары курулган. Кийин 2010-жылдан тарта бала бакча катары пайдаланылып келет. Бирок имараттын эскилиги жеткендигине байланыштуу 2016-жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан авариялык абалда деп табылган. Мындан улам бакчанын жамааты 5 жылдан бери жаңы имарат курдуруу үчүн кайрылбаган жери, какпаган эшиги калган эмес. Мамлекеттик курулушка кетиргенге кайра дагы бир 2019-жылы кайра акты сверкасы жаңырып, кайра мамлекеттик курулушка УКСка кетиргенбиз. Апулары бүткөн, топосъемкасын чыккан, айыл өкмөт, ошол эле аким, губернатор болуп ошо чогуу сүйлөшүп, мамлекеттик курулушка кетиргенбиз. Бирок эми азыр мамлекеттин дагы эми абалын көрүп турабыз. Анан чынында азыркы абалда эми курула калат деген ойдон алыспыз. Бирок эки жактагы донорлорду иштеп аракеттерди өзүбүз жүргүзүп атабыз. Антсе да бакчанын жамааты илгери үмүт менен эски имараттын жаракасын жамап, иш алып барып келишет. Маселен, бакча жайгашкан Аккы айылында таза суу көйгөйү болгондуктан бул маселени бакча жамааты өздөрү колго алып, кудук казуу жолу менен суу чыгарып алышкан. Бул бала бакчанын кудугун өз жамаат казып алышкан. Где-то тереңдиги бир 8 метр болот. Биз кийирип алалы деп башында ойлонгонбуз. Анан имарат эски болгондуктан биз кийиргенден ойлондук дагы кийирген жокпуз. Себеп может кулап калышы коркунучунда болот. Ошон үчүн кийирген жокпуз. Сырткы койдук. Насос, электрический насос коюп алганбыз. Чакан менен ташып киришет. Аталган бакчада Аккы айылынын кенже курактагы 50дөн ашык баласы тарбияланып келет. Бирок кооптуу имараттын ичинде баш калкалагандыктан алардын өмүрү коркунучта турган чак. Мындай шартта бир күнү дубалдар кулап калышы толук мүмкүн. Эсенбек Сталбек уулу, Абсамат Төлөсбеков, жаңылыктар.